Assalamu alaikum Oşqobar'dың көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, чоң достор, болбондар. Биз бүгүн Ордолу Ош чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Жапалак айылдык аймагында турабыз. Жапалактан өзүңүздөр көрүп турган жоон жолпу аттын мыктысы Дөөлөттөн сатылат экен. Кандай ат болду? Маалыматын сурасак, биз менен бирге болуңуздар. Атты байкаңыздар, Дөөлөт маалыматты берсе, лайк басып коюңуздар. Дөөлөт, ассаламу алейкум. Ден сол жакшы, иштер жакшыбы? Аттын зору машина чыгат экен буйруса. Аттын зору ака. Мындай териси калың жоон жолпу келген ат чыгат экен, ака. Өтө күчтүү ат. Жаш баланын улакчы кылат булакчы. Бир баланы улакчы кылат. Улакчы кылат ака. Кабактар өтө күчтүү го мүчөлөрү. Мүчөлөрү полный келген ат ака. Канча жаштагы ат чыгарабыз Дөөлөт? Ака, жашы 6 жаш ака. Жашы боюнча 6 Жаш жаш. боюнча 6 жаш, 3 асты ака. Туяктары таза, Же ичи туяктарына полный жооп. Сени башына жооп бересиң. Мына атты көрүңүздөр. Чемирилет го, чемирилет жаныбар, өзүңүздөр байкап көрүп турсаңыздар керек. Жаныбар. Жылоолору күчтүү экен, өзүнүн. Аттын жаны оозунда. Алып жүрүштөрү дерский көзүн алып жүрүштөрү. Мына өзүңүздөр байкаңыздар туугандар, эл тараза, эл сынчы деп бекеринен айтпаса керек, мына мүчөлөрүнү байкаңыздар. Эми бунун теги, пародасы кандай өзүң айтып берчи көрүүчүлөргө. Ака, өзүңөр көрсөң ака. Таза карабайыр ат ака. Кыргыз жылкы, карабайыр. Таза кыргыз жылкы. Мүчөлөрүн өзүңүздөр кандай бастырып берсең, мына шаткаяктардын алдынан, артынан, узактан, жакындан көрүүчүлөр комментарий жазып коюңуздар туугандар. Мына кабактар өтө күчтүү. Жаны оозунда ака. Мынакей жылоо, мына ат туугандар, өзүңүздөр эл тараза, эл сынчы дегендей эл бааны бересиздер. Бул эми бою канча чыгат, кандай улактарга салым чабылды эле? Бул 5-5 жүргөн, аламанда да жүргөн. 5-5те дагы аламан улакта да жүргөн. Улакта эми атанын ишин кылат ака, булатчы. Домкраттын ишин кылат. Домкраттын ишин кылат. Бою канча чыгат? Бой таза 1.60 чыгат ака. Арканын аты? Арканын аты ака. 1.60 өлчөп алат алган адамы. Өлчөп алышты. Аттын кайман аты кандай болду? Шырам деп ака. Шырам. Шырам деп калып атчы. Мына көкүрөгүндө да шырамы бар ака аттынчы. Өзүнүн мына жери, бул баягындай теремес экен, өзүнүн шырамы экен. Нарагынан шырам ака. Нарагынан. Теп тиштебейби, жаман өнөрү жокпу? Жок, ондой өнөрлөрү жок ака. Мындай секин бастырчы, мындай биз узактан жакындан көрүүчүлөр байкайлы туугандар, мына көрүп турасыздар. Шырам кайман атындагы ат Дөөлөттөн болот. Дөөлөт жакшы аттарды чыгарып жүрөт. Шырамдын баасына сиздер менен чогуу болобуз. Мына скоростарын байкаңыздар. Камчысыз эле кеткен ат экен. Жаныбарлар, машаллах деп жазып коюңуздар туугандар. Эми сиздер күткөн баасына дагы токтолобуз. Келип минип көрө берет атты. Жакшы акчасын айта буйруса. Азыр мына формада да улагына ham жооп берем ака. Улагына жооп. Азыр таяр. Баягындай чоң аламан торпок улактарда домкрат иштейт. Анан баягында айылдын улактарында өз иштейт. Өз иштейт. Дарыя, Кашкадарияга улагына түшөт ака. Аттын жаны оозунда. Мына. Шырамдын баасын айт эми Дөөлөт. Баасын ака, жакын эле коюн а. Мага да ака карагазан кайнатам ушу иш менен. $4200 болот. $4200. Кеми сүйлөшүлөр болот. Номерлерди айтып өтсөң. 553 90 0705 номери менен байланышасыздар туугандар. Дөөлөттөн Шырам болду. Саламатта калыңыздар.